Бүгін бізде той, ырға той, биге той, тамаққа той, салатқа той. Кактуста бүгін сөзге той, ушаққа той. Ушақташабыз бүгін. Саламатсыздарбы биздин көрүүчүлөр. Сиздер менен жаңы жылда студиядан кайрадан амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Дал ушул сөздөр менен учурда жылдызы жанып, мен деген тамадалардын алып барчылардын катарына кошулуп аткан Арген Эсенбай уулу менен маектешели деп турабыз. Арген мырза, студиябызга келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Жаңы жылыңыз менен куттуктап өтөлү алгач эле. Жана дагы ушул жылда ийгиликтериңиз мол болушун каалап коелу. Айтсаңыз, ушул сөзүңүз, ушул тойдогу баягы өзгөчөлүгүңүз деп коелу. Учурда көпчүлүктүн, карапайым элибиздин купулуна толуп, сизге болгон суроо талап күчүп атса керек. Ооба, моюнга алыш керек. Буга чейинкиге караганда көбөйдү, тааныш билиштер. Буга чейин деле Кудайга шүгүр болчу, жакшы болчу. Бирок мунусунда баягы унутулуп бараткан, кайсы тамада бар эле деген бир издеп калгандарга мен кайра бир сириядан чыкканыма жакшы мүмкүнчүлүк болду. Тааныштарым өтө көп чалып атышат, Кудайга шүгүр. Тааныбаган жаңыдан дагы тааныштарым көбөйүп атат. Биздин бөбөктөрүбүз дагы аябай угуп, мени туурап, видеого тартып жиберип атышат. Бул өтө кубандырат. Сонун баары. Пландарыңызды ишке ашышына биз дагы тилектешпиз. Айтсаңыз, сиз деген бул тамадалыкка капысынан эле келип калган жоксуз да. Билишибизче, көп жылдардан бери эле тойлордо, ушундай жакшылыктарда кызмат кылып жүрөсүз. Анан ушунча убакыт өткөндөн кийин бир жылдызыңыздын жана турган учуру ушул мезгилге туура келсе керек. Бул убакыт аралыгында сиз эмне үчүн белгилүү болгон жоксуз? Деги эле өзүңүздү издеп жүрдүңүзбү? Кандай болду? Буга чейин мүмкүн билгендер, көргөндөр болушу мүмкүн. Жанагы чал менен кемпирди күрөштүрүп, андан сырткары дагы Асан Үсөн деген бар болчу менде. Эки курчакты бийлетип, жалгыз киши бийлеп аткарчумун. Тойлордо мен өзүм тамада болуп аткан кезде жаштардын мисалы 80-ге чыгып калган кези кандай болот? Келиңиздер элестетип көрөбүз деген сыяктуу баягы бир тамаша иретинде. Андан сырткары ырларды да жаздырып ырдап жүрдүм. Бирок бир жагы 10 жылдын ичинде ушул нерсе менен жаратканым бир эшигимди ачып коюптур да. Буга чейин бул видео чыкканга чейин бир 4-5 ай мурун катуу сыноодо болдум. Эмне болгон сыноо? Бул сыноо өзүңдү таппай жүрдүңбү, издеп жүрдүңбү деп атпайсызбы? Мен өзүмдү бизнес жагынан дагы сынап көрдүм. Жакшы, шүгүр, жаман эмес. Бирок баары биз ойлогондой башында эле болуп кетпейт экен. Көптөгөн нерселерди баштап, анан жакшы былчыган суммага карызга батып, депрессияга чейин түшүп барып, анан кайра өзүмдү колума алып, ой, мындай болбойт. Өзүмдүн көңүлүмө жаккан нерсемди кылайын, башкалардын ишине токтото турайын деп, мамлекеттик жумуштан дагы акырын четтеп, азыр жан дүйнөмө жаккан чыгармачылык менен иштеп баштаган кезим да. Тамадалык кызматыңыз дагы жакшы дагы, жаман дагы баягы сөздөрдү уксаңыз керек. Ошол учурдан эстеп бериңизчи. Сөз түрдө мурда укчумун, жаңы баштап аткан кездерде. Азыр жалаң жакшы эле сөздөрдү угам. Кудай сактасын жаман сөздөр. Мен өзүмө келип айткандардан деле болгон эмес, такыр эле. Бирок мен черес аркылуу угуп калган учурларым бар. Аркамдан айтылган сөздөр бар. Алардын баардыгын тең угуп, анализдеп, анан ошого жараша иш кылабыз да. Жаман сөздөрдөн эмне кыйкырасың деген сөздөр бар. Болчу мурда.
мурда жаштык кезде баягы өзүмдүн оюмду элге жеткизем деп баягы эмоция калтырып мүмкүн катуу айта бергендирмин да, ошондон улам. Аймен деген агам бар. Анан бир иш чара болуп, аябай акырын сүйлөйт. Мен ага айтып атпайм, ага башкалар катуу айтып, умтебиз деп, кыйратабыз деп эмоция менен сүйлөйт. Сиз эмнеге антпайсыз? Десем, кыйкыра берип үн бүттү да деди. Биздики да ошондой болуп калды. Кыйкырбай калдык. Боло турган нерсени акырын эле туурасын түшүндүрүп, ошол жерден ошол сөздү тууралап таап айтсаң эле эл угуп, ошого колдоп сени баш ийип берет экен да. Жаман деле сөз уга элекмин, Кудай сактасын. Тойдогу коноктор дагы өзүңүз айткандай ар кандай болот. Ошолордон бир эскертип бербейсизби? Сизди мактаганы дагы, сынга алганы дагы, теңине албаганы да болсо керек. Сөз түрдө болот, 5 кол тең эмес. Мондай кыска акылдуулар да көп. Мастары көп. Жананчы 300-400 кишинин арасында сөз түрдө болот. 30 болбосо дагы бир 10 сөзсүз болот. 10-нун 3-ө сөзсүз келип сенин настроениеңди бузат. Сөз түрдө келип сени басынтат. Же болбосо буйрук берип, мындай кылып кой, тигинтип кой, мынтип кой дегендер болот. Анын арасында төмөндө айтып өткөндөй каралар болот, кызылдар болот, актар болот. А кишилер башкарып, а кишилер бир көнүп качканда жумушуначы. Ошондой жумушундагыдай кылып сага келип мамиле кылат. Практикаңызда ошондой болду беле? Сөз түрдө болгон. Сөз түрдө ал болбой койбойт. Жогорку кеңештин депутаттары келет, мисалы, президенттин аппаратынан келет, же болбосо дагы бир чоң кызматтагылар кишилер келет. Анан алар жөнүндө сөз түрдө мактап айтышың керек. Мактабай калсаң балеге каласың. Элдин астына чыгып туруп микрофон менен сени шерменде кылат. Андайлар көп болот. Биздин жакын эле тааныштарыбыз акыркы болгон окуясы эсиме түшүп атат азыр. Ал киши мурда бир областтын губернатору болчу. Анан тойдун башын ошол баштасын деп калышты, тойдун ээси. Батаны ошол кылсын деп. Ама андан улуу кишилер деле турат, аксакал кишилер. Мен ана тойдун элерин айттым. Бул жерде бата аксакал кишилер берсе кандай болот десем, жок тиги берсин деди. Хорошо. Анан ал жөнүндө аялы дагы келип, ошо кишинин аялы дагы келип мага маалымат берди. Ушундай деп айт депчи. Жакшылап башында айтып кой деди. Хорошо деп. Анан ушундай бүгүнкү тойдун ээлеринин каалоосу менен бүгүнкү ак тоюбузга ак батасын берсин. Мында баланча бир тигил областтын губернатору чакыралы бир ак батасын берип бүгүнкү тойду баштап берсин деди. Анан келип жакшынакай батасын берди. Анан кетти. Мен ал убакта сөз берген жокмун да көпчү. Андан кийин кайра тоско сөзгө чыгып калды. Бисмилля деп баштаганда мага тийиш баштады. Мындай кылбай койду, тигинтпей койду, айтпай койду. Мен губернатор болбой калгам. Мен азыр президенттин аппаратындамын. Билбесең билип ал депчи. Мындайлар көп болот. Макул эми а кишилер кызматта жүргөн кишилер ал жаңы эле которулуп барыптыр еще. Аны кайдан билебиз биз? Андай боло турган болсо, келинчеги келип мага айтканда ошонун баарын айтып койсо жакшы болмок да. Мындайлар көп болот. Элдин астында сындырганды жакшы көрүшөт. Кыйын экендигин айткысы келгендер көп. Эмгек сиңирген артист, баарыбыз сүйгөн, сыйлаган кишилер ошолордон дагы сөздөр угуп калам. Жана мисалы чап деп баягы элдердин көңүлүн көтөрүп, ошол тойдо Казакстандан келген кудалар. Кыргыздын кызын алып кеткен атышкан. Анан ал казак
туугандардын көңүлүн бир көтөрүп, тоюбузду бир шаңдуураак кылып өткөрүп коелу деген бир аракет менен кылып аттым оюндардын бардыгын. Бирок биздин салттан, санаадан чыккан жок мынчектен. Бардык убага менен кетип атты. Казак туугандар дагы, кудалар дагы, башка конокторубуз дагы бардыгы сонуна турат. Бир эле ошол киши, Мурутжан киши, кудул киши келип ушу кантип болсун деди да. Анан ага эмне болду десем, ушинтип жалжактап ары чуркап, бери чуркап коноктор килтейген кишилер менен бийлеп жүргөн кантип болсун ушул деп анан басып кетти да. Анан жанында дагы бир ырчы улуу эле эже отурган. Мен маанайым түшүп калды да, демим сууп калды. Ошончо тойду баягы акырын көтөрүп отуруп, анан маанайларын көтөрүп отуруп туруп анан бүтүрөсүң да. Аны жаңыдан көтөрүп келаткан маалда жана настроенияң түшүрүп салса, тем более тиги улуу киши, элдин баары тааныган киши. Тиги эжеден барып сурадым, эже эмне кылыш керек? Момдай деп айтты десем, кыла бер деди. Өзүң билгендей кыла бер. Карачы коноктор, тойдун ээси баары сонуна турушат. Булар көнүп калышкан. Буларды мактабай койгон үчүн ушинтип былтыңдап характерин көрсөтө берет деди. Ушул сыяктуулар көп болот. Анда дагы кененирээк токтололу. Тойдогу фишкаңыз эмне? Өзгөчөлүгүңүз сиздин? Тойдогу фишкам акыл үйрөтпөйм. Бирөөнүн личныйына өтпөйм. Анан көбүнчө ыр-би, шаң. Ыр-би деп калдыңыз. Ыр-би, ырчыларды, бичилерди өзүңүздүн командаңыз, ошондо алар сиздин командаңыздабы же кандай? Жок, мен тойдун ээсине айтат болчумун. Көп ысырап болуп, акча коротуп, көп шоу программа чакырбай эле коюңуз депчи. Ошол тойдо хоть столовойдо болсун, ашканада болсун, же болбосо бир тоо тарапта болсун, жакшы тамада тапсаңыз, сиз экөөңөр бири-бириңерди жакшы түшүнсөңөр, окмуштуудай өтөт. Чем 2,5 миң, 3 миң сомдук киши башына төлөгөн ресторандагы опыту жок тамадага караганда. Келиңиз, сиздин чыгармачылыкка ырдапта жүрөсүз. Ошол тууралуу да бир аз кеп кылалы. Бул ырларды өзүңүз жазасызбы, сөзүн, обонун. Анан жакында эле акыркы ошол той деген ырыңызды дагы жаңы жыл алдындабы же жаңы жылдан кийин аткарып чыктыңыз. Клиби бир аз кызуу талкууга алынып атат. Биринчи сурооңузга сөзүн өзүм жазам. Башка күчтүү акындар бар. Бирок башка акындар менин жан дүйнөмдөгү нерсени сезе албайт тилекке каршы. Мен баарын өзүм жазам. Анан өзүмө жакпай атса, ошол күчтүү акындарга айтып текшертем. Бир сыйра оңдоочу жерлери болсо, оңдоп бериңиз деп. Обонду деле өзүм жазганга аракет кылам. Жүрөктөн чыккан нерсе бар, жүрөккө жетет го. Ошо жүрөктөн чыгарганга аракет кылам. Ошол үчүн мен жалгыз эле өзүм бир кызыктай адам болот экен негизи. Чыгармачылыкта жүргөндөрчү кызыктай болуп тоого кетип калам. Үйүмдүн жанында чоң суу агат. Эргип алыш үчүн баягы. Ооба. Ойду топтош үчүн, баягы айтайын деген нерсеңди кандайынан кылып берсем болот. Ушинтип эле күнү түнү жатсам турсам деле ушуну ойлонуп жүрөм. Эмне кылсам кызыктуу болот экен деп. Өзүбүз аракетибизди кылып атабыз. Эгерде биздики окшошпой атса, башкаларга кайрылабыз. Жаңы жыл жөнүндө ыр боюнча жанакы чап, колду чап деген жери, же болбосо бүгүн бизде той, тамакка той деген жерлери элге кызуу талкууга өтүп, жагып, анан ошону машинадан угайын десе,
кыска эле болуп атат да. Бир 30 секунд, 40 секунд эле. Анан ушунун даяр записи жокпу деп сурагандар көп. Анын үстүндө дагы корпоративдер новогодний башталып калды. Анан ошол кечелерде жаңы жыл жөнүндө танцевальный ыр жок экен да. Бул программаны түзүп атып ойлоносуң да, кандай кылып койсом, эмне кылып койсом, баягы кече жаңы жылдык кечеге баардыгы тең кесиптештерим менен же бир досторум менен барат эмеспи. Алар баргандан кийин сөзсүз алжаңдап бийлеп үй салыш керек да. Ага ошого жараша музыка керек. Анан тематика дагы жаңы жылга жакын. Анан муну мектептеги жанакы балатыларга дагы коюлгудай кылып жазып коеюн деп жазып койгонбуз. Аны ошол эле музыкага, ошол эле мотив менен, мелодиясы, обону менен кичине эле сөзүн өзгөртүп. А бирок берейин дегеним, оюм, мунун идеологиясы биздин кичинекей бөбөктөрүбүз Аяз атага ишенгендиги өкүндүрөт. Аяз атадан үмүт кылат. Аяз ата мага бер деп сурайт. Тилекке каршы бизге туура эмес акылыбызга сиңирип коюшкан. Аяз ата эчтеке бере албайт. Бардыгын Кудайым берет. Ошо Кудайдан үмүт кылгыла. Бул Аяз ата, жанагы Аяз атанын мен чапанын чешчи, сакалыңды алчы, балдарды алдабачы, башын айлантпачы деген сөздөрүм бар. Мен көрсөткүм келди, Аяз ата бир жөнөкөй эле бир бала экен деген. Же бир ошо мектептеги бир физкультурадан болобу, же музыкадан берген бир мугалим ага экендигин көрсөткүм келди. Же бир 11 класстын баласы экендигин көрсөткүм келди да. Анан негизи жакшы эле келаткан, ошондой эле менин каалоом менен. Анан жанакы муну видео тартып коюш керек болду. Ыр болгондон кийин элге жакшы жетпей калат, жөн эле сүрөт коюп берип койсоң. Буга бир жакшы видео тартып коюш керек болду. Ошол Аяз атанын чапанын чештирип, баягы жөнөкөй киши экендигин кичинекей жаш балдарга көрсөтүп коюу максатында видео тартып коюш керек болду. Анан ойлонуп көрдүм, бизде жакшы ким бар бийчилер. Анан Эрмек Керимбаев деген досубуз, агабыз болуп кетет, бизден улураак. Ошого кайрылдым. Сөзсүз түрдө келем деди. Биз баягы сүйлөшүлгөн кызмат акысын дагы айткан суммасын бердим. Сүйлөшүлгөн убакыттан кичине кечигип келди. Себеп дегенде башка жакта да съемкасы бар экен. Мен ушундай светтерди, операторлорду бардыгын даярдап алып күтүп аттым, бийчилерди. Анан өтө эле кечигип баштады. Себеп дегенде ал баягы залдын дагы күтүп турган кишилери бар болчу. Эми кичине күтө тургула деп, ошол жакта аппаратты караган кишилер бар болчу. Көп кишини мен кармап койдум да, убактысын. Анан баарынан кечирим сурадым, эми кичине күтүп туралык, келип калса бат-баттан тартып алып бүтүрөлүк деп. Ана келетат, мына келетат, жок. Бир сыйра настроениянын баары өлдү. Анан бир маалда кирип келди, жанагындай тыртайган шөртүктөр менен. Не кылам? Азыр тартпай коеюн десем, ушунча кеткен каражат дагы булардын бардыгына тең туура эмес болуп калды. Өзүм деле тарткым келген жок, чындыгында тырт айтыпчы. Анан айла жок. Мен тиги жанында менеджерлер менен барып сурадым, эмне кылалык, блин, мону не хочу депчи. Десем, эмне кылабыз, айла жок, тарталы. Анан монтажда туура эмес болуп калса алып салабыз деди. Анан мен тиги Эрмекке да барып айттым, брат, бийчилердики кыска эмеспи, кийимдери өтө эле. Себеби муну жаш балдар да көрөт да. Десем, жок ой, нормально эле, ушинтип эле тиги КТРКлардагы чоң эле эфирлерде съемка тартып келбедикпи, ушу менен эле бийлеп келбедикпи деди. Анда, значит, чоң эле коомдук, улуттук телеканалдан чыкса, анда нормально эле экен деп анан тартам, чыгарам. Анан эмнегедир ошол телевидениядагы видеолорун мен көзүм көргөн жокмун, бирок
алар обсуждение эмес, менин видеом кыздарың кантет, шымы жок, бул материал жетпей калган, бул ушуга антип болсун деген сыяктуу сөздөр өтө көп айтылып кетти. Мунун аркасы ушундай болгон да. Кактус гүлүндөгүдөй ачуу жаңылыктарды чыгарасыздар. Ишиңиздерге ийгилик, Кудайым буйрса, жакшы жаңылыктар менен кеңешип туралык, сырдашып туралык, ой бөлүшүп туралык. Чоң рахмат ушундай элиме учурашканга мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздерге. Кыргыз элиме чоң рахмат, улуу кичүү дебей, кары жашы дебей жакшы сөздөрүн айтып атышат. Батасын берип атат улуулар. Көчөдөн көрүп калып, мен көргөн эмесмин, башка ырчылар менен улуу кишилер келип эркек бала менен сүрөткө түшкөнүн, же болбосо бир ушундай нерселердичи. Бирок биздин эмгегибизди баалагандыктанбы, жакшы көргөндүктөнбү, улуу эле байкелер, бука мойнундуу бирөөнү тепсе башын үзө тепкен здоровый байкелер келип өлө жакшы көрүп кучактап, иним молодец деп, кичинекей балдар келип сүрөткө түшүп, эжелер сүрөткө түшүп атышат. Ошонун бардыгы бул жараткандын бергени, анан элимдин биздин кылган кичинекей өнөрүбүздү баалаганы. Сиздерге учурдан пайдаланып чоң рахматымды айткым келет. Анан кой аксагы менен жүздөп коебу. Хейтерлер, жандарым, жакшы көрөм хейтерлерди. Хейтерлердин жакшы жазган сунуштарын карап оңдонобуз. Бирок анчалык кыйын болсо мага өзүмө чалсын, өзүмө жазсын, дайреке жазсын, мен баарын ачам, өзүм жооп берем. Анан сенин көзүң мындай, анан көзүң жакпайт дегендер көп. Бул көздү мага жаратканым берген, жараткан. Андыктан жаратканга претензия болсо, жаратканга нааразычылык болсо, өтө өкүнүчтүү андачы. Анчалык кыйын болсо жаратып алсын. Же жакпай атса көрбөй койсун дегенди айткым келет. Бирок 100 кишинин арасынан бир 2 жаман кишинин жазган жазуусуна мен заарканбайм. Калган 98% биздин элиме терең ыраазычылык билдирем. Кудайым буйрса колдоп турсаңыздар, жакшы бир пенде болгондон кийин баарыбыздан кемчилик кетет экен. Биздин кетип аткан кемчиликтер болсо, дайреке акырын жазып коюңуздар, же бир акырын айтып койсоңуздар, бардык сынды туура кабыл алабыз. Аракетибизди кыла берели, иштей берели.